Саламатсыздарбы? Кутмандуу кушуга көңүлдүү күнүңүздөр менен кайрадан эле назарыңыздарда Келечек Турак Жай кооперативи жана алып баруучусу мен Байыш Момунов. Сиздер менен биз дагы бир кубанычтуу кабар менен бөлүшөлү деп чечтик. Анткени ушул эле атына заты жарашкан Келечек Турак Жай кооперативинен үй алган кардардын үйүнө келдик. Азыр бир нече убакыттан кийин ал жигит менен кененирээк маек кылып, үй менен кененирээк тааныштырганга аракет кылмакчыбыз. Assalamu alaikum. Adlet Mırza kandaysiz? Денсаулыгыңыз жакшыбы? Үйүңүз кут болсун. Атайын ушул сиз менен кененирээк таанышалы, үйдү бир көрөлү деп келдик. Отурсуңарбы? Үйүңөр майлы сүттүү болсун. Сонун үй турбайбы? Ошондо бул бир бөлмөлүү болуп атабы? Мынакей биз дагы бир сүйүнүчтүү кабар менен Келечек Турак Жай кооперативинин үй алган кардарыбыздын үйүнө кирдик. Өзүңүздөр байкап тургандай эле абдан жакшынакай жылуу, сонун үй экен. Мага жакты. Ушул бир бөлмөлүү квартира экен. Ошондой болсо дагы бай кыргыздын бир жакшы сөзү бар, Адилет мырза. 5 манжа бөлөк билек бир дейт, 5 адам бөлөк тилек бир дейт. Сиз өзүңүз эңсеп тилеп жүргөн үйүңүзгө жеттиңиз деп айтсам мен жалгышпастырмын, э? Биринчиден дагы бир жолу ушул үйүңүз кут болсун, майлы сүттүү болсун. Баягы айтып койду кыргыздарда канчалык бут кирсе кут кирет деп. Анан Адилет мырза айтсаңыз, ушундай үйгө мындай жетем деген бир оюңузда болду беле? Кудай бурса мен да үйлүү болушум керек деп, анан ушул үй алганга чейин кандай ойдо жүрдүңүз, кайсы жерлерде жашап жүрдүңүз, квартиралап жүрдүңүзбү, же үйүңүз дагы бар беле башка дегендей? Биз шаарга келип ошол бияқта иштеп жүрүп, анан аябай эле кыялданганбыз. Эң биринчи маселе үйдө. Үй маселесин чечип албасаң, бул жерде көп квартира алып жүрүп, анан үйлөнгөндөн кийин да квартира алып жүрдүк. Батирлерге ар кайсы райондордо көп райондордун баарында жашап чыктык. Анан гостиничный типтеги эме алгам. Биринчи ушундай алгам. Орто Сай базарда 5 микрорайондо болчу. Бир жарым жылдай жашап, анан ушу Келечек кооперативден ошол угуп калып, ошо көрүп, анан биринчи башында мындай эме деле болгон эмес мага, ачык айткандачы. Ишенген эмесмин да. Анан эч ким деле мага түрткү болуп деле же момундай деле мени жүр деп деле эч ким деле кыйлаган жок. Мен мындай өзүм эле интернеттерден көрүп, анан рекламалар аябай жакшы болуп эметип чыккандан кийин жарнамаларычы. Бир барып көрөйүн дедиңиз. Бир барып көрөйүн деп эле досумду эчитип алып эле бардым. Жалгыз барган жоксуз? Жалгыз барган жок. Ал досуңуз дагы үй алам деп барды беле? Экөөбүз чогуу эле барабыз. Бир максатты барган турбайсызбы? Экөөбүз барып чогуу максатта. Анан ошентип эме кылдык. Сүйлөшүп көрдүк, баарын көрдүк. Анан жута бизге ыңгайлуу, мындай жакшы эме экен. Шарттарын баарын көрдүк. Бир аз кезекке турат келсин, анан ошосунан бир аз чочулап, анан көрөлү дедик. Алабызбы, же албайсызбы? Албайбыз деп, анан бир аз акчабыз бар эле, как раз ошо үй алайлы деп, бир аз жетпей жүрдү эле. Анан как раз ушул жактын эмеси келишим менен мынтип сурап эмелерин баарын сүйлөшүп атканда ошол бизге туура келип калды да, как раз. Мындай деп баарын түшүндүргөндө туура келип, жагып эле анан ушул үйдү алып калдык буйруп байке. Жакшы үй экен. Негизи сиз ушул Келечек Турак Жай кооперативин мурда угуп жүрдүңүз беле? Же мындай ютубтардан, интернеттен көрүп эле бардыңызбы? Мурун ачык айтканда мен уккан эмесмин. Уккан эмессиз, э? Бирок мындай бир көрүлү ошо ютубтан карап көрүп, анан келечектеги алып аткан кишилерди көрүп карап, анан жөн эле мындай эле эме болуп койгом. Анан ошентип келечекти көп угуп баштадым. Анан баягы турбайды. Анан кийин ошо келечекте ишенич пайда болду. Ишенич пайда болду, сөзсүз түрдө пайда болду. Ошол очередиңиз жеткенде сизге кабарлашты, э? Телефон чалып, үй издей бергиле деп. Ооба. Анда ошондо кандай сизде сезимдер болду? Мына сиздин очередиңиз келди, үй карай бергиле деп айтканда бир сезимдер башкача болсо керек. Ооба, как раз биз бош элем, анан бир жерден келе атсам, маршрутканын ичинде болчумун. Анан кокусунан эле чалып калды. Анан башкача болду, маршруткадан түшкүчөктү мындай эме болуп, анан ишенбей, анан деп эле сразу эле үйдөлөргө чалып эле, эмелерге жакын адамдарга чалып эле, анан ушундай очередь келип калды.
анда бүттү карайлы 1 ай убакыт беришти. Издегенге. Издегенге 1 айда тапканга аракет кылыңыз, биз сизге алып берели. Өткүзбөңүз деди да, 1 ай өткүзбөй таап аракет кылыңыз, сиз менен дагы биз кабарлашып турабыз дедик. Макул деп сүйлөштүк. Ошодон баштап эле издеп баштадык. Эми бул буйрук экен да, тумуштан. Тумуштан буйруп, анан мага өзү тумуш району негизи жакшы да. Жакшы, анан Тынч район. Өзүмдүн кызым да как раз 1 класска кириш керек болгон. Ушул биздин жаныбызда бир жерде мектеп бар, 73-чү. Анан ошолго бул үйдү ала элек деле биз ушул жерге киргизебиз деп койгонбуз да, кызыбызды. Ниеттенип, э? Ниеттенип. Анан как раз ошо туура келип калып, именно үйдүн жаныбыздан эле мынакей бир жерде көрүнүп турат. Полясычы мектеп өзү көрүнүп турат экен да. Деди. Мектеп. Как раз сонун болду, анан бияктан дагы бир өзүмдүн досторум, ошо кесиптештер берди. Өзүмдүн дос балдарым биякта жашайт анан. Биякта досторуңуз да биякта ушул районда турат. Биз көп кайра жакшы болгон экен да. Келип сапарга эле. Биякка келип конок болуп, жакшы да. Мына ушул сиз келечек турак жай кооперативин үй алгандан кийин артыңыздан да тууган уруктар, дос чарларда кызыгуулар пайда болуш керек. Болду. Кантип алдың, бизди алсак болобу деп. Ооба. Болду, сөзсүз болду анан. Ишенбей аларды чын эле алдыңбы деп? Биздин аркабыздан дагы бир 3 досумду, 3 эмен жакшы тааныштарды барып сүйлөшүп, бирок ошентип бизди көрүп эле көптөр мына интерес кылып, анан кийин бардыбы, барган жокпу билбейм, бирок мен лично өзүм барып, мынакей мен алгам, мени көрүп, анан ошол жерге барып жазылышып, анан азыр ошого чыретте окшойт. Жана сиз сөздүн башында айтып аттыңыз, мен менен чогуу бир досум дагы барды депчи. Ошол досуңуз да үйлүү болду да? Как раз экөөбүз ошол убакта барып, анан кийин ал да үйлүү болду. Келечектен алды. Ал 2 бөлмөлүү алды. 2 бөлмөлүү квартира алды. Эч сарсына болбостон биздин келечек турак жай кооперативине келип, кадимкидей эле очередке туруп үй алсаңыздар болот. Анткени мына бул кубанычтуу кабарды сиздер менен чогуу бөлүшүп аткандын бирден бир себеби, мен Адилет менен ушунчалык баарлашып сүйлөшүп отуруп, Адилеттин жүзүнөн да ушундай бир жакшынакай жылмаюуну байкап турам. Анткени ар бир адам баласы үйлүү болсун деп коет эмеспи, туурабы? Биз деле жаш болгонбуз, студент болгонбуз, үйү жок канчалаган квартираларда жүргөнбүз. Бүгүнкү күндө баягы өзүңдүн үйүңдө жашаган кандай экен? Ошо бир башкача бир ощущение болду эми башында. Бир ишенбей эми өзүмөн бир мындай эмес, бирок гостиничный типтеги үйдө жашап, ошондо бир башкача бир эң биринчи ошо өзүмдүн үйүм деп ошондо бир аябай катуу эмоция болуп, мындай ощущение ошодон болгон. Анан бул эми бирмелер болгондон кийин бул эми чоң да, үй полигон чоң болуп, өзүмдүн баягы чогултуп акча кылайын деп эптеп үй алайын деп жүргөнгө жеткенден кийин эми сөзсүз байке бул эме болот. Ооба. Аябай бир жакшы эме. Каражатты кандай чогулттуңуз? Кайсы жерде иштейсиз негизи өзүңүз? Ошол өзүңүздүн каражатыңыз жеттиби ошондо? Жетти. Өзүмдүн каражатым эле, өзүм эле ошол биз бөлүп баягы бөлүп өзүңдүн эмең бар да. Пландарыңчы ошол пландар менен эле жетип эметтик. Айтып коет экен баягы үмүтсүз бул бир гана шайтан депчи. Ошондон адам баласы дайыма ушул үмүттү үзбөш керек экен да. Бүгүнкү күндө сиздин ушундай жакшынакай келечек турак жай кооперативинен үй алып, ушул өзүңүздүн үйүңүздө баш калкалап жатканыңыз бул биз үчүн да аябай чоң кубанычтуу кабар. Андыктан ушул дагы бир жолу сизди чын жүрөктөн куттуктайбыз. Чоң рахмат сизге. Ушундай үйүңүздө дайыма ошо жакшылыктар болсун. Бир эле үй менен отуруп калбай, Кудай буйрса дагы үйлүү болгула, ушул дайыма ошо жакшылыктарда жолугушуп жүрөлү. Бар болуңуз дагы бир жолу. Чоң рахмат сиздерге да келип ушинтип бизден кабар алып интервью алганыңызга чоң рахмат. Рахмат.